тамырлары боштук. Assalamu alaikum тугандар. Жалпы көрүүчүлөр, жалпы малина сүйүүчүлөр. Кудай кааласа биз мынакей Россия жергесинде Краснодар шаарындабыз. Мынакей Маргарита көчөтүн кастырып, бүгүн упаковкалатып даярдап атабыз. Маргарита көчөттөр, мынакей мен өзүм жаныма боюма коюп берейин. Мына 1 жылдык көчөттөр. Тамырлар аябай жакшы. Жакшы казып атат. Кудай кааласа биздин көңүлдөгүдөй казып берип атат. Мынакей жакыныраак тартсаң, мынакей бул көчөттөр уже быйылгыга побегтер чыгарып даярданып атат. Маргарита көчөттөр аябай жакшы. Марайладан 2 неделя эрте бышат. Суук жерлерге аябай жакшы. Жакшы бул өзүнүн полноценный түшүмүн берет суук жерлерде. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле мына мен өзүм аксылык боломун. Аксы жергесинде мына аксынын Кербен тарабына бул аябай жакшы болот погодасына. Анан мындай эле погода Бишкекте бар, Көлдө, Оштун Алай жагы, бүт эле жерде өзүнүн суук жерлери бар, тоого жакын жерлери, ошондой жерлерге аябай жакшы өзүн көрсөтөт. Анан эми жалпы туугандар, могу биздин бардык эле жазышып атат, анан полька жакшы, палана жакшы депчи. Эч бир жаман сорт жок. Болгону ар бир сорттун өзүнүн преимуществосу бар да. Биз ошону эле айылга жеткизейин деп атабыз. Мисалы үчүн өзүбүздүн эле местный бишкекский майланы эле тигип адан эле түшүм алса болот. Бирок бул жерде сапаттуу тарабынан жолдун транспортировкага жакшы, туруктуу сортторду тигишибиз керек да. Биз бул көчөттөрдүн бардыгын эртең тигип алсак, түшүмүн кайка сатабыз? Өзүбүз жеп бере албайбыз да. Ошондогу Россияга, Казакстанга жолго туруктуу транспортабелдүү сортторду тигишибиз керек да. Чтобы мөмөзү дагы Россия, Казакстанга беймарал, коркунучсуз жете тургандарынчы. Аны эми ооба жакшы, полька деле жакшы, палана деле жакшы, бирок ал сорттор уже могу Россиядан, Белоруссиядан уже алар могу промышленный сорт болуп эсептелинбей калды да. Алар уже чыгарылды. Алар мындайча айтканда полеодон казып чыгарып, ордунан мындай жакшы сорттор тигишип атат булар делечи. Мен мына былтыр Белоруссияга барып көрүп келдим, Игордун жаназына барып көрүп келдим плантацияларын. Аябай жакшы. Мына Игорь могу Кабардино-Балкарияда турат. Өзүнүн мен барып теплицаларын көрдүм, сырткы поляларын көргөмүн. Алда деле бүт ушу Маргарита, Маравилла, Паланес, Вайолет деген жаңы сорттору бар. Ошого биз дагы ушундай жаңы сортторду тигишибиз керек. Биз булардан артта калбашыбыз керек да. Биз азыр булардын мындайча айтканда мусорун апарып тигип алып, анан мен полька тиктим, мен палана тиктим деп. Ооба, бирок 2 жыл мурун бардыгыбыз адашып тиккенбиз. Мына адашкандардын бири менмин. Бирок туугандар, мына жакшы сортторду тиккиле. Мен өзүм тигип, анан интернеттен көрүп изучать этип, мына былтырдан баштап 2 жака чыгып көрүп, мына жакшы сапаттуу көчөттөрдү алып барайлы деп мына өзүм келип жүрөм. Мен өзүм алып барып тигемин ушул жерден, туугандар. Анан эч бир жаман сорт жок. Болгону өзүбүзгө ыңгайлуу, анан сатып алган адамга дагы жакшы сортторду тигишибиз керек да. Чтобы алда коркпой жете турган жерине чейин алып бара турган сортторду тигишибиз керек. Ошого сунуштайм баарыңарга. Кимге Маргарита көчөт керек болсо, Маравилла көчөтүбүз бар, Паланесибиз көчөтүбүз бар, Мапайма деген көчөттөрүбүз бар, Полька, Палана көчөттөрүбүз бар. Бирок мен мага чыгып аткан адамдарга мен айтып атамын, ал көчөттөрдү сунуштабай атамын. Андан көрө ошо канча силер пландап аткан болсоңор, ошончого эле ушундай кымбат сорттон алып тиккиле, эртең өкүнбөйсүңөр. Бул жакшы сорттор. Мисалы үчүн Маргарита деген бул түшүмдү да ошончолук берет, жана көчөттү да жакшы берет. Бунун корневой системасы ошончолук жакшы. Бир көчөттү мисалы үчүн ушул көчөттү тиксез, күздө, октябрь, ноябрда ушул бир көчөт 10 көчөткө чейин жакшы көчөт берет. Буну болгону өзүнүн жерди жакшы туура даярдаш керек, суун бериш керек, сөзсүз капельный система коюш керек, туугандар. Биз ошону эле силерге жеткизейин деп атабыз. Анан бирөө арык менен сугарабыз дейт. Ооба, суу көп болсо сугарса болот, бирок капельный система менен берген суу ал бөлөк. Анын ичине не только суу эле эмес, фертигация кылып дары бересиңер. Капельный
менен ошондой жактары бар да, ар нерсенин өзүнүн плюс жактары көп. Ошого туугандар эч кандай бул жерде корко турган нерсе жок. Биз өзүбүз аксылыкпыз, аксыл мен жерге талдан боломун. Бул жерге өткөндө 10 күн ашык мурун келип бул жерде сүйлөшүп кеткенбиз. Мынакей азыр уже кастырып токтоп баштадык. Мынакей бул жакта казып аткан адамдарды көрсөтүп койсоң болот. Бул жерде жалпы общий маргаритазы 3 гектар экен. 3 гектар деген. Мараюлазы бар экен. Мараюлар азыраак, бирок бул жерде дагы маргаритага басым жасап атыптыр. Бул жер ысык болгонуна да байланыштуу, бирок ошентсе дагы эртерээк рынокко чыгып, жакшы баада сатыш үчүн дейт. Бул жерде билесиңер, бизге окшоп гана эмес, булар ящик дебейт, булар тиги контейнерлерге салып, чоң-чоң магазиндерге өткөзөт экен. Ошондой туугандар, кимге көчөт керек болсо, анан бизде не только көчөттү сатыш эле максат эмес. Мен өзүм Аксы районунан, ушул Аксы районунун территориясында менден алган адамдарды, мен кайта көчөт алган адамдарды мен кайра өзүм түшүмүн өзүм сатып аламын. Туугандар, ал жагынан кыжалат болбоңуздар. Мен өзүм кайта өзүбүз прием кылабыз. Анан көчөт алган Кыргызстан боюнча бизден көчөт заказ кылган адамдарга биз өзүбүз агросопровождение кылабыз. Кантип туура отургузуу, кантип суу берүү, кантип дарылоо, бүт ошол жактарынан өзүбүз мындайча айтканда сопровождение кылып турабыз. Ошол биз өзүбүз 2 гектар жерге ала турган болуп, бизге көп объемдуу көчөт керек болгондуктан биз ушуга келип алып, жана бизге заказ кылса элдер, мына кылып жатасыздар, ошолордун көчөтүн өзүбүздүкү менен кошуп, аманатыңыздарды алып барып беребиз. Биз анан айта кетчү нерсе, биз Кыргызстанга көчөтүбүздү алып барып алып сатпайбыз. Бизге 50% акчасын которуп, алдын ала которуп, заказ берсе гана анан биз жеткизип беребиз. Биз мындайча айтканда бул жерден көчөттү өзүбүз полный сатып алып, Кыргызстанга алып барып сатпайбыз кайта. Бизге ким Кыргызстанда туруп заказ берсе, биз жеткизип беребиз. А так биз Кыргызстанга алып барып, тиги бул жерлерде халайыктарга кармап сатпайбыз. Барыңыздардын ушул түшүмүңөр мол болсун. Барыңарга айтат элем, туура көчөттү тандап тиккиле. Кымбат болсо ан жакшысын тиккиле, туугандар. Бул кымбат болгону менен бул ар нерсенин өзүнүн баасы бар. Кымбат өзүнчө мындайча айтканда преимуществосу көп да. Түшүмүнөн көп болот, орууга туруктуу болот, ысык суукка туруктуу болот. Көчөт жагынан булар сапаттуу көчөт берет. Ошондой жактары жакшы. Азыр Кыргызстанда көчөт маселеси раза мындай кыйын болуп атат. Ошо көчөт сатып алып жакшы пайда тапсаңар болот. Барыңарга рахмат. Каналга каттала кетиңиздер, туугандар.